Мына ошол эки Драгомон Стефановскийдин бир отчету ошол сатылган кыздар жөнүндө болуп жатат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул архивдик маалымат. Башкача айтканда ошол сатылган кыздар чоң Кытайдын ичкери шаарларын ойлоп көрүңүздөр. Иле Казак автономиясы областы, башкача айтканда Кулжа тараптан сатылган кыздар Шанхай жана Вяньзин деген ичкери шаарларга чейин кеткендиги. Ал жерлерден мына мен айткым келет, мына ойлоп көргүлө 12-10 жаштагы кыздар сойкуканаларда сатылгандыгы жөнүндө мына ушул отчетто берилет. Башкача айтканда ошол сойкуканаларга сатылган кыздар ойлоп көрүңүздөр. Секелек кыргыздын кыздары мына ошол эки сойкуканаларда өз жанын кыйгандыгы жөнүндө бир топ маалыматтар бар. Башкача айтканда өздөрүнүн жанын 3-кабаттан таштап, айрымдары өздөрүнүн жанына кол салып, мына ушул экиндей маалыматтар ошол отчетто берилет.